Сокулуктагы айылда арыкка кирип кеткен унаанын ээси табылбай жатат. Коргоо министринин жардамчысы пара алууга шектелип кармалды. Бишкекте аялдамада турган унааны айдап качкан шектүү кармалды. Бишкекте таанышына унаа сатып алып берүүнү убадалап $35,000 алган шектүү кармалды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бул тууралуу бүгүн 13 декабрда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Жабырлануучунун айтымында ал 8 август күнү Сухай Батыр көчөсүндө жайгашкан компьютердик клубтан жабырлануучу менен жолуккан. Ал жерден таанышына $35,000 берип, ал бул суммага Toyota Highlander үлгүсүндөгү унаа алып келүүнү сураган, бирок ал убадасын аткарбай иш жашырган. Аталган факт алдамчылык менен катталган. Октябрь иптин ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 1969-жылы туулган жаран аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Садыр Жапаров: Кыргыз-Тажик чек-арасынан талаш болуп келген жерлерин теңме-тең бөлүштүк. Кыргыз-Тажик чек-арасы боюнча талаш жерлерди теңме-тең бөлүштүк. Садыр Жапаров чек-ара боюнча кабар агенттигине комментарий берди. Илгертен талаш болуп келген жерлерди теңме-тең бөлүштүк. Айрым жерлерди теңме-тең алмашуулар болду. Азыр кагаз иштери аяктоо алдында турат. Эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы ишин аяктап кол коюп беришсе, Тышкы иштер министрлиги кол коюшат. Андан кийин парламенттерден ратификациядан өтсө, эки президент кол коебуз, ошону менен бүтөт. Тажикстан менен чек-ара постору өкмөттөр аралык комиссия ишин бүтөрү менен ачылат. Жергиликтүү элдин талабы ушундай болчу. Мындан ары эки элдин ортосунда эч кандай талаш тартыш болбош керек. Эки эл ынтымактуу жашасак, ошол өрөөнгө инвесторлор, туристтер агылып келет. Камчыбек Ташиев буга чейин Кыргыз-Тажик чек-арасын тактоо иштери аяктап, жумушчу топторго жыйынтыктоочу документтерди даярдоо тапшырмасы берилгенин айткан. Ал такталган картография Кыргызстандын парламентине макулдашууга январдын аягына чейин киргизилерин белгилеген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Сокулуктагы айылда арыкка кирип кеткен унаанын ээси табылбай жатат. Сокулук районуна караштуу Сокулук айылындагы Ленин көчөсүндө жол четиндеги арыкка кирип кеткен Деунексия үлгүсүндөгү унаанын ээси табылбай жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар билдиришти. Кечээ 12 декабрь күнү арыктын ичинде токтоп турган жеңил унааны көрдүк. Кыязы рулга ээ боло албай арыкка кирип кеткен окшойт. Алдыңкы айнеги сыныптыр. Алдыңкы мамлекеттик номеру жок экен. Биз барганда унаа ачык, ичинде эч ким жок болчу, дейди тургундар. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда унаа айып короого алынды. Сокулук риптин ыкчам тобу айтылган дарекке барган кезде унаанын ээси жок экен. Учурда тактоо иштери жүрүп жатат жана унаа айып короого токтотулган. Эскертүү: 16-17 декабрда аба ырайы туруксуз болот деп билдирди Кыргыз Гидромет. 15 декабрда күндүз жана 16 декабрда көпчүлүк аймактарда мезгили менен кар жаап, айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жайт. 16-17 декабрда абанын температурасы кескин төмөндөйт. Аэропорттун дүкөнүн аралаган курт кумурскалар. Манас эл аралык аэропортунун ичинде жайгашкан дүкөндөрдүн биринде текчеде сатылып жаткан кургатылган жемиштердин арасында курт кумурскалар жүргөнү тартылган видео соц тармактарда талкуу жаратты. Видеону кардарлардын бири тартып интернетке жүктөгөн. Анда текчедеги жемиштердин сапаты начар экендиги жана андагы зыянкечтер бар экенин айткан. Бул окуя коомчулуктун арасында азык-түлүк коопсуздугу жана аэропорт ичиндеги дүкөндөрдүн товарларынын сапаты боюнча сын пикирлерди жаратты. Коргоо министринин жардамчысы пара алууга шектелип кармалды. Коргоо министринин жардамчысы полковник пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирет. Маалыматка караганда ал акча бергендерди карьерасынан жогорулатып же кызматка дайындаган. 25 майда аталган полковник Бишкектин аскер комиссариатынын Октябрь райондук бөлүмүнүн кызматкери жарандан Коргоо министрлигинин аймактык бөлүмүнүн комиссариатына которуу үчүн 100 000 сом алган деп берилет билдирүүдө. Козголгон кылмыш ишинин алкагында полковниктин Коргоо министрлигинин Бишкек гарнизонунун аскер комендатурасынын башкармалыгына киргизилди. Мамлекет куруп жаткан батирлер качан берилери белгилүү болду.
Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Facebook баракчасы аркылуу мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан батирлердин алды жарандарга 16 декабрда тапшыраларын билдирди. Пайызы төмөндөтүлүп, баасы жеке курулуш компанияларга салыштырмалуу 2 эсеге жакын арзан. Эң башкысы өз убагында бүтүп жатат. Мындан ары ипотекалык компаниянын мүмкүнчүлүгү кеңейип, курулуштун саны дагы көбөйөт. Элибиз сабыр кылып турса, алдыңкы убактарда турак жайга болгон муктаждык чечилип кете берет. Албетте бир күндө же бир убакта барына жеткире албайбыз. Бул аракеттердин башталганына 1,5 жыл гана болду. Кыска убакытта биз көлөмдүү жумуштарды жасай ала турганыбызды далилдей алдык деп жазды ал. Эске салсак, Туманбаев ынтымак кордоо резиденциясындагы маалымат жыйынында жыл аягына чейин 2200 үй бүлө батир менен камсыз болорун айткан. Ошондой эле ал батирлердин баасы тууралуу дагы маалымат берген. Бишкекте таанышына унаа сатып алып берүүнү убадалап $35,000 алган шектүү кармалды. Бул тууралуу бүгүн 13 декабрда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Жабырлануучунун айтымында ал 8 август күнү Сухай Батыр көчөсүндө жайгашкан компьютердик клубтан жабырлануучу менен жолуккан. Ал жерден таанышына $35,000 берип, ал бул суммага Toyota Highlander үлгүсүндөгү унаа алып келүүнү сураган, бирок ал убадасын аткарбай иш жашырган. Аталган факт алдамчылык менен катталган. Октябрь иптин ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 1969 туулган жаран аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкекте аялдамада турган унааны айдап качкан шектүү кармалды. Унаа урдоого шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Октябрь иптен билдиришти. 10 декабрь күнү Октябрь ипке жаран арыз менен кайрылган. Анда 11 декабрга караган түнү Борбор калаанын Улан 2-Кичи районунун аялдамасында токтоп турган Honda Fit үлгүсүндөгү унаасын айдап качып кетишкенин билдирген. Аталган факты автомототранспорт каражаттарын айдап качуу менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү 1992 туулган жаран аныкталып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Казакстан менен Орусиянын чек арасында 500дөн ашык жүк ташуучу унаа топтолуп калды. 12 декабрдан 13 декабрга караган түндөн бери Сырым авто көзөмөлүндө Орусияны көздөй 450-500гө жакын жүк ташуучу унаалар топтолуп калган. Бул тууралуу Казинформ Казакстандын мамлекеттик киреши комитетине шилтеме берүү менен жазган. Басылманын маалыматына караганда, мындай жагдай аба ырайынын начарлашынан улам пайда болгон. 12 декабрдан тартып Орусиянын Батыш Казакстан облусунун жана Самара облусунун аймагында кар калың жаап, көчкү жүрүүдө. Орусиядагы федералдык автожолдордо кыймыл убактылуу чектелген жана Орусиянын өзгө жок кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча чектөөлөр болжол менен 13 декабрь саат 22:00 чейин күчүндө болот. Буга байланыштуу жүк ташуучу унаалар каттам боюнча жүрө албай, аба ырайынын жакшырышын күтүп жатышат. Дагестанда жылкылар чополу баткакка тыгылып калышты. Дагестандын Цунда айылында үйүрдөн бөлүнүп кеткен 5 жылкы чополу баткакка тыгылып чыга албай калышты. Мындай маалымат соц тармактарга тарады. Цунда айылына жакын жерде 5 жылкыдан турган үйүр чуңкурга түшүп кеткен. Чуңкурдун түбүндө чопо бар болуп, ага жылкылар тыгылып калган. Чопого тыгылган 5 жылкынын бири өлгөн. Жергиликтүү тургундар жылкыларды сактап калуу үчүн коомчулуктан жардам сураган. Аталган аймакта кар жаап, үшүк жүрүүдө.